27 bölüm. Musa Ысрайыл аксакалдары менен бирге элге кайрылып мындай деди: Мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардын баардыгын аткаргыла. Кудай теңириңер берип жаткан жерге Иордан аркылуу өткөн күнү чоң таштарды коюп акиташ менен актагыла. Кудай теңириң сенин ата-бабаларыңарга убада кылган сүт менен балаккан жерге кириш үчүн Иордан суусунан өткөн күнү ал таштарга ушул мыйзамдарды жазып кой. Иордандан өткөндөн кийин мен бүгүн силерге буйругандай ал таштарды Эйбал тоосуна коюп, акиташ менен актагыла. Ошол жерге Кудай теңириңе арнап темирдин учун тийгизбей, таштан курмандык чалынуучу жай кур. Кудай теңириңерге курмандык чалынуучу жайды бүтүн таштардан кургула. Анан Кудай теңириңерге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалгыла. Ошол жерге тынчтык курмандыктарын алып келип, жеп, Кудай теңириңердин алдында көңүл ачкыла. Андан кийин ал таштарга ушул мыйзамдын баардык сөздөрүн даана кылып жазып койгула. Анан Муса менен ыйык кызмат кылуучу лебилер бүткүл Ысрайыл элине мындай деп айтышты: Көңүл буруп кулак сал, Ысрайыл, бүгүн сен Кудай теңирдин өз эли болдуң. Ошондуктан Кудай теңириңдин сөзүнө кулак салып, мен бүгүн берип жаткан анын осуяттары менен буйруктарын аткар.